Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 71 адам жаңы катталып, 17 адам айыгып чыкты. Бул тууралуу илдетке каршы республикалык штабтын маалыматында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Оору жаңы табылгандардын 55-и Орусиянын Соль-Илесик шаарынан бир автобуста келип, Чүй областында обсервацияда жаткан мигранттар. Андан тышкары Бишкек шаарында 2, Ош областында 3, Жалал Абад областында 5, Баткен областында 4, Нарын жана Чүй областтарында бирден учур катталды. Жалпысынан Кыргызстанда коронавирус 1002 адамдан табылды. Алардын ичинен 12 бейтап кайтыш болду. 675 бейтап айыгып чыкты. COVID-19 жуктуруп алган 1002 адамдын 232-си медицина кызматкерлери. Алардын 166-сы айыкта, бирөө каза тапкан. Кыргыз бийлиги 11-майда өлкөдөгү өзгөчө абал режими алынаарын, бирок өзгөчө кырдаал режими улана берерин билдирген. Кыргыз-тажик чек арасындагы 8-майда болгон жаңжалда ок тийип, оор абалда реанимацияда жаткан аскер дарылануу үчүн Бишкекке жөнөтүлдү. Баткен областтык ооруканасынын башкы дарыгери Азиз Жунусов кабарлагандай, аны адистер 10-майда аскердик учакта алып кетишти. Бир күн мурда анын абалын Бишкектен барган дарыгерлер көрүп, консилиум өткөрүшкөн. Аскерге операция жасалганын, омурткасынан ок калганын Саламаттыкты сактоо министрлигинин облустагы координатору Арзыбек Бөрүбеков билдирген. Ошондой эле дагы 2 жоокер травматология бөлүмүндө жатат. Алардын көкүрөгүнө, колуна ок тийген. Октор алынды, абалдары жакшы. Жергиликтүү тургундардын бири да бетинен жараат алган. Ал амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Тажик тарап 2 жараны жабыркаганын билдирген. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров 9-майда Баткенге барган. Ал Тажикстандын бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүү өткөрөөрү кабарланган. Кыргыз тараптын расмий билдирүүсүнө ылайык, Көкташ айылынын чек тилкесиндеги чатакка жергиликтүү тургундардын тактал элек аймактагы 50 сотук жерди талашканы себеп болгон. Өзбекстандын өкмөтү Тажикстанга дарыгерлерди жөнөттү. Алар коронавирус менен ооруган бейтаптарды дарылоого, ооруну алдын алуу иштерине жардам беришет. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы 9-майда маалымдады. Өзбекстандын Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлагандай, тажрыйбалуу докторлор тобунда реаниматолог, анестезиологдор, эпидемиолог, инфекционист жана вирусологдор бар. Аларды Ташкенттеги аэропорттон Саламаттыкты сактоо министри Алишер Шодманов узатты. Ошондой эле президент Шавкат Мирзиёевдин буйругу менен Душанбе шаарына 144 мобилдик медициналык контейнер гуманитардык жардам иретинде жөнөтүлдү. 10-майдагы түшкө чейинки расмий маалыматтарга ылайык, коронавирус Өзбекстанда 2387 адамда табылып, 1846 бейтап айыгып кетти. 10 киши жашоо менен кош айтышты. Тажикстанда 612 кишиден COVID-19 аныкталды, алардын 20-сы каза тапты. Кыргызстан менен Тажикстан бири-бирине нааразычылык нотасын тапшырды. 8-майда Кыргыз-Тажик участогунда болгон чек ара инцидентине байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине Тажикстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Назирмат Ализода чакыртылды. Элчиге Кыргызстандын жарандарынын жана аскер кызматкерлеринин куралдуу жаңжалга алып келген чагымчыл аракеттерине байланыштуу Тажикстан Республикасынын тышкы иштер министрлигине нааразычылык нотасы тапшырылды деп айтылат маалыматта. Тажикстандын тышкы саясий мекемесинин билдиришинче, чыр-чатакка кыргыз жаранын угатуусу, анын артынан кыргыз чек арачыларынын ушул сыяктуу эле аракети түрткү берип, Тажикстандын аскерлери жооп чара көрүүгө мажбур болгон. Маалыматка окуядан 2 тажик жараны жараат алып, ооруканага түшкөнү белгиленген. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда коронавирус боюнча абал дагы деле курч бойдон калып жатканын айтып, элди тартипти бекем сактоого чакырды. 1-майдан бери ишмердүүлүгүн баштаган мекемелерди тыкыр текшерип жатабыз. Арасында айтылган талаптарды сактабагандар бар. Аларга тиешелүү органдар тарабынан чаралар көрүлүп жатат. Айта кетерим, учурда абал дагы деле курч бойдон калууда. Эпидемиологдордун абал турукташканга чейин баарыңыздарды тартипти сактап, сак болууга чакырам, деди Үсөнбаев.
Карантиндегилердин дарыгерден качканы бул акмакчылык. Мындай билдирүүнү Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Сол Илескиден алып келинген мигранттардын ичинен карантиндик режимге баш ийбей жаткандар бар. Эреже бузулуп, ал тургай качканга аракеттер болгон. Тартипти сактоо үчүн милиция тартылды. Дүрбөлөңгө түшпөгүлө, мигранттар өзүнүн ата-энесин, туугандарын, тааныштарын кооптуулукка кептегенин түшүнбөй жатышат, деди Орозалиев. Ал санитардык карантиндик тартипти сактабай жаткандар өлкөдө оорунун экинчи толкунун жаратышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Биз аны каалабайбыз, деди комендант. Президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев жана Жогорку кеңеш төрагасы Дастанбек Жумабеков менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти. Коронавирус инфекциясы менен күрөшүү боюнча учурдагы кырдаал, өлкөнүн ишкердик активдүүлүгүн жандандыруу боюнча чаралар, пост-пандемия мезгилине карата артыкчылыктуу милдеттер жөнүндө пикир алмашуу болду. Элдин мындан ары дагы санитардык эпидемиологиялык эрежелерди кармануусу жана өлкөнүн бардык аймактарында өзгөчө кырдаал режиминин сактоо зарылдыгын белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков ишке тартылган мамлекеттик органдардын экономикалык эсепеттерди жеңип чыгуу, илдеттин мындан ары жайылышына жол бербөө боюнча иштери күчөтүлгөн тартипте уланышы керектигин баса белгиледи. 7 майда мекенге кайтып келе жаткан 70ке чукул кыргыздар казак-орус чек арасында, тактап айтканда Оренбург облусунун Бузулук районунда калып калышканын кабарланган. Чек арадан өтө албай калган мекендештердин маселеси чечилди. Бул тууралуу бүгүн 10-майда Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинен билдиришти. Оренбург облусунун администрациясы бул аймакта өзүн өзү изоляциялоо режимин сактоо негизинде кыргыз жарандарын Казакстандын мамлекеттик чек арасы ачылганга чейин Оренбург облусунун Бузулук районундагы балдар лагерине убактылуу жайгаштыруу чечимин чыгарды. Оренбург шаарындагы Кыргыз Республикасынын ардактуу консулу жана диаспора активисттери жарандарды аталган балдар лагерлерине жайгаштыруу максатында Сол Илесик шаарынан Бузулук шаарына келишти. Бузулук шаарынын жанында 70ке жакын кыргыздар бар. Аларды балдар лагерлерине жайгаштыруу боюнча жергиликтүү бийлик органдары менен иш алып барылууда. Айрым жарандар балдар лагерлерине баруудан баш тартышып, жерге чатырларды орнотууну талап кылып жатышат, деп билдиришет мекеменин басма сөз кызматынан. 7-майда Сол Илесик шаарынан 541 кыргыз жарандары Казакстан мамлекети түзүп берген бир жолку акциясынын алкагында транзиттик коридордон өтүшүп кыргыз жергесине келишкен жана медициналык байкоого алынышкан. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги жарандардын Сол Илесик шаарынан алып келиниши Орусиянын аймагындагы башка жарандарыбыздын орус-казак мамлекеттик чек арасы тарапка баруусуна түрткү болбошу керектигин маалымдаган. Ушуга байланыштуу жарандарды сабырдуулукка үндөө менен орус-казак чек арасына карай жолго чыкпоого чакырабыз. Жашаган жерибизде калып, пандемияга байланыштуу Орусияда бекитилген санитардык медициналык эреже тартиптерди сактап, ден соолукту сактоону өзгөчө өтүнөбүз, деп кошумчалашты элчиликтен. Жөн эле жакшы көрчү эмесмин. Туркиялык футболчу 5 жашар уулун өлтүргөнүн мойнуна алды. Туркиянын Бурса Йылдырым спор футболдук клубунун курамында ойногон футболчу Джефхер Токташ өзүнүн 5 жаштагы уулун өлтүргөндүгүн мойнуна алды. Бул тууралуу чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Маалыматтарга ылайык, 23-апрелде футболчунун 5 жашар уулунун дене табы жогору болуп, дем алуусу оор болуп жаткандыктан улам тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер экөөнү тең коронавируска шектүү деп изоляцияга алышкан. Бир канча сааттан кийин уулу интенсивдүү терапия бөлүмүнөн каза болгон. Окуядан 11 күн өткөн соң Джефхер Токташ жергиликтүү полиция кызматына келип, уулунун өлүмүнө күнөөлүү экендигин айткан. Футболчунун айтымында 23-апрель күнү уулу бөлмөдө жаткан учурда жаздык менен 15 мүнөт тумчуктурганын, качан гана уулу кыймылдабай калганда гана жаздыкталган. Андан соң тез жардам кызматын чакырган. Эмне үчүн өз колу менен уулун өлтүрүүгө баргандыгы болгону уулун жакшы көрбөгөндүгү менен түшүндүргөн. Мен кичи уулумду төрөлгөндөн бери эч качан жакшы көргөн эмесмин. Эмне үчүн экенин билбейм. Ошол күнү ал мага жакпай турган. Ошондон улам аны тумчуктуруп өлтүрдүм. Мен психикалык жактан оорулуу эмесмин, деген футболчу. Бул кылмыш үчүн ал өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн экендиги жазылат маалыматта. Англиянын Сандерленд шаарынын медицина кызматкери Эмма Хинтмаш 12 сааттык нөөмөттөн кийин кыз төрөдү. Бирок ал буга чейин кош бойлуу экендигин билбей жүрө бергендигин РИА Новости жазды.
Психикалык жактан жабыркагандарды дарылаган 31 жаштагы медик акыркы убактарда жумушка катуу берилип кеткендиктен тамакты көп жеп, ошонун айынан толуп жатам деп эсептеген. Майдын башында анын ичи катуу ооруп баштаган, эмма таблетка ичкенден 2 сааттан кийин салмагы 2,5 килограмм болгон кыз төрөгөн.